развития регионов власти обещали бросить все силы на решение их проблем. Но вот уже какой год жителям села Жонбулак Жетиогузского района приходится пить воду из арыка. Эту воду вряд ли можно назвать питьевой, но у местных жителей других вариантов просто нет. Бизде ушу көйгөйлүү маселе болуп атат. Эң көйгөйлүү маселе азыркы учурда таза сууга өтө элекпиз. Таза сууга кирбей келатабыз. Бул таза суу 1968-жылы СССР убагында салынган система. Самотек системасы бизге ушу 7-8 километрден Жетөгүз айылынын башынан келет. Суунун башына барсаңар резервуарга иттин өлүгү жатат. Ылай бул жерден ылай иттин өлүгү жатат. Курттап кеткен. Бир эмес 5 өлүк жатат анын ичинде. Арыктан арга жерден чукуп, арыктан ичип атабыз. Ал суу келсе дагы, айылга суу, арыкка суу келсе чукуйбуз. Келбесе суу жок. Кар эритип ичип атабыз мына. Бизде дагы эң эле мындай көйгөйлүү Жонбулакта мисалы үчүн 5 айыл, 1 айыл өкмөттө экенбиз, 4 айыл уже сууга кирген. Бизде Жонбулак эле кире элек да ошочу суугач. Анан балдар бизде чет новостройкада жашайбыз. Арыктан суу алып ичебиз. Еще азыр жакшы арыктан алып ичип атабыз. А эгерде вообще кыштын кран чилдесинде арыктан да иче албай калабыз. Суунучу ташып эметебиз. Арыктан ичкенге деле эмне балдар ооруп атпай диарея деп сарык оорусу менен эмне деген гана жаман оорулар болуп атат. Аларды кар эритип ичебиз. Карды эритип кир жууйбуз. Бизге иши кылып аябай эле суу азап. Кар калыңыраак түшкөндө токтоп калат. Аны ошону чыпкалап, мондай жоолук болобу, марли болобу, ошого чыпкалап беребиз. Карасаңар кызыл мондай курттар болот да. Балдар сарык оорусу болуп атат, Боткин оорусу болуп атат. Кулак каккан киши жок. Ана таза сууга быйыл кирдиңер, эмки жылда эле келатышат, анан көзүбүздө эле жетпей калды ушул суу ичерибизгечи. Мына Моорекинден эметип 1 жылы поголовный балдардын баары сарык болду. Биздин көргөн эме суу алчу жерибиз основной ушул жер. Суунун баштап тазараак жеринен алганга аракет кылабыз. Чоңдор шайлоонун алдында эле келип бизге көп нерсени обещать этип кетишет. Жасап беребиз, таза сууга киргизип беребиз деп. А негизи иштеген эч ким жок. Айыл өкмөтүбүз да иштебейт. Акимибиз деле тааныбайт экенбиз ким экенин, келбейт же сурабайт. Ошол жашоо кыйын болуп калды айылда. Азыр күн жылуу болуп дагы арыктар тоң элек. Арыктар тоңгондон кийин биз жерге да суу келбей калат. Анда биз дагы өйдөлөйбүз, чоң сууга чейин барып суу алабыз. Мындан ары 3 километрдей жер бар. 3 километр жерге чейин барып суу тартып келип ичебиз кышкысын. Суунун башына барып көрөлү сууну. Суу барып кандай келет, кандай бир эле киши барып келе эле тамчы бир уус алып койсо, могу 2 айыл кырылып калат. Кана? Мындай суучу. Мына таза суу. Таза суучу. Ушул жактан бирөө уус алчу болсо бүттү Жонбулак айыл кырылып калат. Мына азыр биз Жонбулак айылынын суу сактагычында турабыз. Мына айылдын баш ичинде көрсөңүз мына. Бул суу сактагач 68-жылы салынган да. Муну жыл сайын 200 сыйра баткагын тазалап мына буяка чыгарып турабыз. Жылда кол менен чыгармай да. Ушул суудан хлор салынбайт, эчтеке салынбайт. Бул Жетөгүздөн 6 километрден келет. Неме? Самотек эле суу да. Агымды суу. Ал жерде курорттун суусу бар, радон суулары бар, туалеттин суу бүт ошого кошулат да. Биз ошондон ичебиз мына. Таза сууга уже 2012-жылдан бери чуркап келатабыз. Ошондон бери 3-чү транштабыз да. Быйыл дагы отчет берди, 3-чү транштабыз. Мына эл мына жылда былтыр ушул декабрь айы суу токтоп калды, бузулуп калып баш. 1 ай суу ичкен жок. Мына кышкысында мояктан сайдан суу агат, аякта токтоп калат. Бул сайдан суу келет, аякта токтоп калат. Эч кандай суу ташыбайбыз. Ошондой 6 километрден суу ташыйбыз. Мал салга да ичкенге дагычы. Унаас жоктор ташый албаганда кар эритип, мына крышадан аккан тамчылардын суусун ичип атат да бүгүнкү күндө. Анан бул боюнча көп эле жерге кайрылдык. Анан ушу биздин айыл өкмөт башчыбызда мына бир жумадан бери суу жок, элден кабар алган жер жок да. Телефон чалсак албайт, келип элге эмне көйгөй болот түшүндүрбөйт, эч кандай неме жок да. Ушу айыл өкмөт тарабынан жылыш жок да. Мен ушу айыл жергиликтүү айыл өкмөтүнүн кеңешинин депутатымын. 100 миңге быйылкы ремонт иштерине бөлүп бергенбиз. Ремонт иштерине жыл бөлүп берсек, мына ноябрда араң ошону которуп, ноябрда чалабыл ремонт кылышты да. Бүгүнкү күндө Жетөгүздүкү да ошондой болот. Жетөгүздү ремонт кылат, жаап салды, бир жума суу жок чаттык. Мына азыр эми тети башынан бир эле сынса бүттү, айылга суу келбейт. Суу аябай көйгөй болду. Ичин көрсөңүз мына. Невозможно эми бияктан. Ар бир 5 жылда сүйүнөбүз, мына депутаттык шайлоо келип атканда келет. Биз мына киргизебиз буюрса дейт. Жок, мына Кудай буюрса 2020-жылы шайлоо болгон атат. Ошондо бир сүйүнөбүз го болот деп.
азыр өзүңөр көрүп келгендей эле суу сактагычты көрүп келишти бияктагылар. Мына ушул боюнча айта кетсек, суу боюнча мына аякта бир аз суу топтолот, жана ошондой эле топтолгон сууну күнүнө бир 2 саат эле кой берет. 2 саатта эле кой берип турбаса, потому что эртеңки суу жок болуп калат да. Анан 2 саатта кой бергенде кыштын чилдесинде ал суу аябай эле токтоп калат да. Немелер, турбалар тоңуп калат. Анан аябай эле кыйын болот да элдергечи. Мына азыр бир аздан бул суу токтойт. Мисалы ушул убакта эле 2 саат агызганда эле алып алабыз да, сонучу кээде угулбай калат. Ушу 1-2 күндөп ушу токтоп калган кезде аябай кыйын болот да. Мына баягы күнү 4 күн токтоп калып, мына буякта аябай кыйналдык да, ушу жаандын бул жерде анан да ылдыйраак жакта жашайт алат да, агат да суучу. Айылда 700 түтүн бар. Мына биягы дагы аябай ар жакка чейин кеткен, биягы дагы айылдын ортосунда турабыз да биз ушул жердечи. Эки жактан тең кыйынчылык менен алынат да суу. Мисалы аябай тияктан бери келишип унаасы барларга алып келип алышат. Унаасы жоктор мынтип эки жакка көтөрүп алып кыштын кыраан чилдесинде аябай кыйын да биякта эми. Таза суу качан киргенче качан? Акчанын чогулганы качан? Жок ортодо акча. Кайда кетти ал акчалар?